14-бөлүм. Куткарылуу жана калама майрамына 2 күн калган эле. Жогорку дин кызматчылар менен дин мугалимдери Ыйсаны куулук менен кармап өлтүрүүнүн жолун издешти. Бирок алар эл ичинде дүрбөлөң болбосун үчүн муну майрам убагында кылбайлы дешти. Ыйса Бейтаниде 5 оорулуу ысмандын үйүндө дастаркондун жанында жан баштап жатканда, нарт деген өсүмдүктөн жасалган таза, кымбат баалуу атырмай куюлган идишин көтөрүп, бир аял келди да идишти сындырып, атырды Ыйсанын башына куйду. Ошондо үйдө отургандардын кээ биринин кыжыры кайнап, бири-бирине «Атырды эмне мынча бекер ысырап кылды? Эмне үчүн бул майды 300 күмүш теңгеге сатып, түшкөн акчаны жакырларга таратып берген жок?» дешти. Ошентип, алар аялды катуу сынга алышты. Ыйса болсо мындай деди: «Бул аялды жайына койгула. Эмнеге аны кыжаалат кылып жатасыңар? Ал мен үчүн жакшы иш жасады. Жакырлар ар дайым жаныңарда болот. Каалаган убагыңарда аларга жакшылык кыла бересиңер. А мен дайым эле жаныңарда болбойм. Бул аял колунан келгенин жасады. Май куюу салтын аткарып, денемди көргө коюуга даярдады. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Ушул жакшы кабар бүт дүйнөнүн кай жеринде жарыяланса, бул аялды эскерүү иретинде анын кылган иши тууралууда айтылат». 12-нин бири Жүйүт Искариот Ыйсаны кармап берүү ниети менен жогорку дин кызматчыларга барды. Алар болсо анын айтканын укканда сүйүнүп кетишип, акча убада кылышты. Ошентип, ал Ыйсаны кармап бергенге оңтойлуу учурду издей баштады. Калама майрамынын 1-күнү куткарылуу майрамына карата бир козуну курмандыкка чалышчу. Ошондо шакирттери Ыйсага: «Сага куткарылуу майрамынын тамагын кай жерге барып даярдашыбызды каалайсың?» дешти. Ошондо Ыйса 2 шакиртин жиберип жатып, аларга мындай деди: «Шаарга баргыла. Анан алдыңардан бир кумара суу көтөрүп бараткан адам жолугат. Аны ээрчип баскыла, ал кирген үйдүн ээсине: устатыбыз сага жиберип, шакирттер менен чогуу куткарылуу майрамынын тамагын жей турган бөлмө кайсы?» деп сурап жатат дегиле. Ал силерге үстүнкү кабаттагы төшөктөр салынып, конокко даярдалган чоң бөлмөнү көргөзөт. Тамакты ошол жерге даярдагыла. Шакирттери шаарга келгенде баары Ыйса айткандай болду. Анан майрам тамагын ошол жерге даярдашты. Кеч киргенде 12 шакиртин ээрчитип Ыйса да келди. Анан жан баштай жатып, тамак ичип жатышканда Ыйса: «Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Араңардан бирөө мени сатып кетет. Ал азыр мени менен бирге тамактанып жатат» деди. Шакирттери бул сөзгө капа болуп, биринин артынан бири: «Мен эмеспи?» дей башташты. «Ал мени менен чогуу бир табакка колун салган 12 шакиртимдин бири» деди Ыйса аларга. «Не болсо да, адам уулу ыйык жазууда өзү тууралуу алдын ала жазылган жол менен баратат. Бирок аны сатып кеткен адамдын шору. Ал адам туулбай туна чөксө, өзүнө жакшы болмок». Алар тамак ичип жатышканда Ыйса нанды алып Кудайга шүгүрчүлүк келтирип, сындырды да шакирттерине таратып берип жатып: «Алгыла, жегиле. Бул менин денем» деди. Анан чөйчөктү алып, Кудайга шүгүрчүлүк келтирип, аларга берди. Баары андан ичишти. Анан Ыйса аларга мындай деди: «Бул көп адамдар үчүн төгүлүп, алар менен Кудайдын ортосундагы жаңы келишимди бекитүүчү
менин каным. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Мындан ары Кудай падышачылыгында жаңы шарап иче турган күнгө чейин эч кандай жүзүм шарап ичпейм. Анан алар Кудайды мактоо ырынырдашты да Зайтун тоосуна жөнөштү. Ошондо Иса аларга мындай деди: Баарыңар мени таштап кетесиңер. Анткени ыйык жазууда койчусун уруп өлтүрөм, анан койлору чачырап кетет деп айтылган. А бирок мен кайра тирилген соң силерден мурун Галилеяга барам. Ошондо Петр Исага: Сени баары таштап кетсе да, мен таштабайм, деди. Иса ага: Сага бир чындыкты айтып коеюн. Ушул түнү корооз 2 рет кыйкыргыча мени тааныбайм деп 3 жол айтасың, деди. Петр болсо айтканынан кайтпай: сени менен бирге өлүшүм керек болсо да, сени тааныбайм деп айтпайм, деди. Шакирттеринин баары тең ушундай дешти. Ушундан соң алар Гетсиман деген жерге келишти. Анан Иса шакирттерине: мен сыйынып келгенче ушул жерде олтура тургула, деди. Анан өзү менен кошо Петрди, Жакыпты жана Жаканды алып кетти да терең кайгыга батып кыйнала баштады. Жаным өлгүдөй кыйналып турат, деди ал. ушул жерде калып уктабай тура тургулачы. Анан бир аз ары жака басып барып жерге жыгылды да, эгер мүмкүн болсо ушул алдыда турган азаптын ага тийбей өтүп кетишин суранып сыйынды. Ата, о атаке, деди ал. сенин колуңдан баары келет. Ушул азапты мага тийгизбей өткөрүп жиберчи. Бирок менин эмес, сенин каалаганыңдай болсун. Кайра келип 3 шакиртинин уктап жатканын көрдү да Петрге: Ысман, уктап жатасыңбы? 1 саат уктабай олтура албадыңбы? Шайтанга азгырылып кетпес үчүн уктабагыла, сыйынгыла. Себеби жакшылык кылганды каалайсыңар, бирок алыңар аз, деди. Анан кайра ары барып дагы баягы сөздөрдү айтып сыйынды. Кайра келип шакирттеринин дагы уктап жатканын көрдү. Алар аябай чарчагандан уктап калышкан эле. Ошондуктан эмне деп жооп беришти билишпеди. Анан 3-чү жолу келгенде мындай деди: дале уктап эс алып жатасыңарбы? Болду. Мына адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна кармалып берилчү убакыт келди. Тургула, кеттик. Тигине мени кармап бере турган киши да келип калды. Иса сөзүн аяктай электе 12-нин бири жүйүт келип калды. Жанында жогорку дин кызматчылар, дин мугалимдери жана эл башчылары жиберген кылыч, токмок менен куралданган жоон топ эл бар эле. Исаны кармап бере турган киши аларга: Кимдин бетинен өө учурашсам, силер издеген киши ошол. Кармагыла да өтө сактык менен алып кеткиле, деп белги берген болчу. Анан дароо Исага басып келип: Устат, деди да бетинен өптү. Ошондо тигилер Исага кол салып аны кармашты. Ошол жерде тургандардын бири канжарын сууруп алып, башкы дин кызматчынын кулунун кулагын шылый чапты. Ошондо Иса: мени кармаш үчүн каракчыга каршы аттангансып, кылыч, токмок менен куралданып чыгыпсыңар. Күн сайын силер менен кошо ибадаткананын короосунда болуп, таалим берип жүргөнүмдө кармаган жок элеңер. Бирок эмне болсо да ыйык жазуулардагы сөз аткарылсын, деди. Ошондо шакирттеринин баары аны таштап качып кетишти. Жылаңа четине кездеме оронгон бир жаш улан
ыйсанын артынан баратты. Жоокерлер аны шап кармай калганда ал оронгон кездемесин таштай салып качып кетти. Ошентип ыйсаны башкы дин кызматчынын алдына алып келишти. Бардык жогорку дин кызматчылар, эл башылары жана дин мугалимдери ошол жерге чогулушту. Петр алыстан ыйсаны акмалап келип, башкы дин кызматчынын короосуна чейин барды. Ал жерден сакчылар менен бирге отуруп, отко жылынды. Жогорку дин кызматчылар менен жогорку кеңештин бардык мүчөлөрү болсо, ыйсаны өлүм жазасына тартуу үчүн жалган күбө издеп, бирок таба алышпады. Жалган күбөгө өткөндөр көп болсо да, алардын айткандары бири-бирине туура келбеди. Ошондо бир нече киши орундарынан туруп, ыйсага мындай деген жалаа жабышты. Биз мен мынабул адам жасаган ибадаткананы бузуп, 3 күндөн кийин адам жасабаган башкасын тургузамын дегенин укканбыз. Алардын мындай дегени да бири-бириникине дал келбеди. Ошондо башкы дин кызматчы ортого чыгып, ыйсага: Булардын сен жөнүндө айткандарына берер жоогуң жокпу? деди. Ыйса болсо үндөгөн да, бир нерсе деп жооп берген да жок. Ошондо башкы дин кызматчы ыйсадан: Ыйык Кудайдын оолу Машаяк сенсиңби? деп сурады. Менмин. Деди ыйса ага жооп берип. Силер адам уулунун кудуреттин оң жагында олтурганын жана асмандагы булуттардын үстүндө келатканын көрөсүңөр. Ошондо башкы дин кызматчы кийимин айрып жиберип: Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Мунун Кудайга карата айтканын баарыңар уктуңар. Бул эмне дейсиңер? деди. Жиналгандардын баары бир ооздон аны өлүмгө татыктуу деп чечим чыгарышты. Кээ бири ыйсанын бетине түкүрүшүп, көзүн жаап, жаакка чаап: Кана, ким урду? Айтчы. дей башташты. Сакчылар да аны бетке койгулашты. Петр төмөн жакта короодо турганда, башкы дин кызматчынын малай кыздарынын бири келип, оттун жанында жылынып отурган Петрди көрдү да, ага тигиле тиктеп: Сен да Назареттеги Ыйса менен бирге жүрчүсүң, деди. Петр болсо: Эмне деп жатканыңды билбейм да, түшүнбөйм да, деп макул болбоду. Анан жолдун жанындагы короого чыкканда, корооз кыйкырды. Малай кыз аны кайрадан көрүп, ошол жерде тургандарга: бул ошолордун бирөөсү, деп айта баштады. Петр дагы макул болгон жок. Бир аздан кийин ошол жерде тургандар Петрге: Сен чын эле ошолордун бирисиң. Анткени Галилеялыксың. дей башташты. Петр болсо: Кудай урсун, силер айтып жаткан ал кишини тааныбайм, деп карганып шиленип кирди. Ошол замат корооз экинчи рет кыйкырды. Ошондо Петр Ыйсанын: Корооз 2 рет кыйкыргыча мени тааныбайм деп 3 жолу айтасың деген сөзүн эстеди да өксүп ыйлай баштады. Ыйлай баштады.